Берүүбүздү улантабыз. Негизи эле билесиңби, Нияз баягы китеп окуу дейт, бул ар дайым кайсы да заманда болбосун модада болуш керек дейт да. Жана модада. Ошондуктан баардыгыңыздарды китеп окууга чакырабыз. Себеби дегенде бул модалуу китеп окуу, бул модалуудан дагы ушундай китепте баардык маалыматтар толугу менен камтылат. Мына ушундай китептерди эртең буйруса жарманкеси болот китептердин. Каякта болот, кандай болот, ошол туурасында сүйлөшүү үчүн конокторду чакырдык. Ыйман Нурун сепкен китеп долбоорунун катышуучулары Амантур Шергазиев жана Сабат Кыргыз китеп борборунун жетекчиси Нурбек Калыгулов. Саламатсыздарбы? Саламатсыздарбы, кутмандыктарыңыздар менен. Даярдык кандай жарманкеге? Даярдык буюрса жакшы. Негизинен эзилден элибизде сөз бар да, ааламдын көркүн көз ачат дейт. Ал эми адамдын көөнүн сөз ачат дейт да. Ал эми сөз казынасы бул китеп. Мисалы кен байлык бул табылгыс, мисалы табылгыс кен байлык бул ошол китептердеги акыл деп айтсак болот да. Эми биринчи уюштуруучуларга сөз берсек. Амантур, саат канчадан канчага чейин каякта болот? Китеп жарманкеси эртең саат 10дон кечки саат 4кө чейин Арабаев университетинин баш корпусунда, бул Киев жана Разахов көчөлөрүнүн кесилишинде болот. Китеп жарманкенин аталышы бул Ыйман Нурун сепкен китеп деп аталат. Китепте негизи баягы республикадагы жалпы китеп өндүрүшчүлөр катышат. Типографиялар, китеп дүкөндөрү, Нурбек Байкелев баштаган китеп дүкөндөрү катышат. Анда деген мисалы үчүн баардык адабияттарды коелу деп жатабыз. Китеп жарманке өзү 4 бөлүктөн турат. Биринчи бөлүктө мисалы үчүн көркөм адабият, жалаң багы улуу жазуучулардын жана алардын жолун улаган азыркы жазуучулардын көркөм чыгармалары коюлат. Экинчи бөлүк бул балдар адабияты деп аталат. Бул балдар адабиятында азыр бизде баарыбыз билебиз, Кыргызстанда бул балдар адабияты аябай аксап жатат. Баягы чоңдорго арналган китептер көп жазылып, азыр балдар адабияты мындай четте калып жатат. Ошону биз баягы алып чыгып, ушу элдерге балдар адабияты өлбөгөндүгүн, ал дагы деле жашап жаткандыгын көрсөтөлү деп, ушу балдарга арналган китептерди коелу деп жатабыз. Үчүнчү бөлүк бул илимий китептер коюлат. Мисалы үчүн Улуттук илимдер академиясынан чыккан же болбосо башка улуттук жогорку окуу жайлардан чыккан илимий басылмалар коюлат. Анан 4-чү бөлүк бул баягы диний китептер коюлат. Эми диний китептер десе баягы базардагы жайма базардагы диний китептер эмес, бул баягы теологияга таянып, илимий негизде жазылган китептер коюлат. Анда мындай чочулоонун, коркуунун кажети жок. Жакшы. Негизи эле бул жарманкени уюштурууда кандай болуп калды? Сиз өзүңүз деген демилгечи болуп атасызбы, же болбосо сиздей сыяктуу мисалы китеп борборунун жетекчилери менен сүйлөшүп биргеликте өткөзөлү деп кандай болду да негизи эле? Бул демилге негизи уюштуруучу мен эмесмин, уюштуруучу бул Кыргыз Республикасынын президентинин аппаратына караштуу Ыйман диний маданиятты өнүктүрүү фонду. Мен ошол фонддо ушул долбоорду жетектеген координатордун жардамчысы болуп эмгектенем. Ушул Ыйман фондунун өзүнүн негизи долбоору бар. Бул долбоор Калем жана Ыйман деп аталат. Бул долбоордун негизги максаты ушу жаш акын жазуучуларга же болбосо баягы эл арасында жүргөн, көмүскөдө жүргөн, көрүнбөй жүргөн акын жазуучуларга колдоо, демөөрчүлүк көрсөтүү максатында иш алып барган долбоор. Бул жарманке дагы ушул долбоордун алкагында өтүп жатат. Демилгечи Ыйман диний маданиятты өнүктүрүү фонду жана шериктештер бул мисалы үчүн өлкөдөгү китеп дүкөндөрү, жогорку окуу жайлар, Ош мамлекеттик университети, Ишенал Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университети, Кыргыз-Түрк Манас университети жана башка жогорку окуу жайлар жана китеп дүкөндөрү, мисалы Сабат китеп дүкөнү, Турар басмаканасы, дагы башка Кут Аалам басмаканасы жана башка китеп дүкөндөрү. Силерге чакыруу келип турду, Нурбек ага? Негизинен ошо чакыруу келди десек туура болот. Өзү мындай демилгелер мени абдан кубандырат да. Эмнеге дегенде, мына азыркы тапта дүйнөдө эң өнүккөн өлкө деп биз мисалы Германия менен Россияны атап алабыз да. Германияда дүйнөдө эң чоң китеп көргөзмө Германияда өтөт. Бул Франкфуртта өтөт. Анан Германияда мындай жакшы элге пайда алып келе турган мындай атактуу авторлордун китептери кеминде эле миллион деген нуска менен басылат да. Дүйнөдө экинчи чоң китеп көргөзмөсү бул өзүбүз билгендей Россияда өтөт да, Москвада. Бул да жылына бир жолу өтөт. Бул 15 союздук өлкөнүн ичинен 13 өлкө катышат да. Анан Кыргызстанда мындай демилгелердин айрыкча
президентибизге караштуу мына ыйман фондунун уюштуруп жатканы, андан тышкары мына маданият министрлиги тарабынан ушундай демилгелер каралып уюштуруп жатканы бизди абдан кубандырат. Мындай жакшы жаркын келечекке мындай үмүтүбүздү арттырат да. Кадам болот, буюрса жакшы. Бүгүнкү күндө ушундай болуп калды да, бардыгыбызда эле интернет бар, бардыгыбыз эле ошол бир керектүү маалыматтарды интернеттен карап, негизи эле китеп окубай калдык да. Эми бардыгы эмес, көпчүлүгү ошондой болуп калды да, баягы жатып алып окуй беребиз, туруп алып окуй беребиз. Анан кийин айтып коюшат го, баягы китептин өзүнүн бир сыйкыр касиети болот депчи. Аталарыбыз айтып калчу эле, бирөө бизге ушундай китеп берсе, аябай сүйүнчүбүз белекке берсе, ушундай кубанычыбыз, бирөөлөрдөн китеп жетишсиз болуп үйүнөн уурдап кеткен учурларыбыз болчу дейт. Демек, китеп сиздердин оюңуздар боюнча бөбөктөрүбүз болобу, кишилердин ушундай өз ичинен өрчүшүнө, өркүндөшүнө салым кошот турбайбы? Буну сиз азыр айтып берсеңиз, менин эсиме бир окуя түштү. Чоң атасы небересин чакырса, небереси азыр ата, азыр балдар менен барып сүйлөшүп келейинчи дейт экен да. Анан чоң атасы болсо, уулум китеп оку дейт экен да. Китеп оку десе, небереси карап, азыр балдар мени күтүп атат, балдар менен сүйлөшүп келейин десе, чоң атасы айтат экен да, бул жакта ааламга атыдан азалуу улуу инсандар өзүнүн эң жогорку деңгээлде жеткен мындай жакшы ой пикирлери менен сен менен бөлүшөйүн деп күтүп жатса, сен балдарыңа шашасың, кел булар менен сүйлөш дейт экен да. Ошол сыяктуу эле бир китеп, мына биз өзүбүз дагы мына азыркы тапта Акыл кенчи деген серия баштаганбыз. А, К, Ызы чыкты, Лызы азыркы тапта басмаканада. Эми мисалы биринчи китебибиз бул Акыл кенчи, жашоонун өзөгүн өзгөрткөн учкул сөздөр жана окуялар. Экинчи китебибиз болсо Кыргыз эл жаңылмаштары. Үчүнчү китебибиз жашоонун өзөгүн өзгөрткөн 100 окуя. Азыркы айтып берген окуя сыяктуу окуялардан 100 окуя бар да. 100 окуя. Ошол 100 окуяны окуш керек. Негизинен алганда, айрыкча журналисттер. Негизинен алганда, мисалы бир китепти жазыш бул абдан көп убакыт талап кылынат да. Мисалы биз могу серияны баштаганда 6 жыл эмгегибиз кеткен. Андан тышкары могу китеп мына басмага даяр, бүттү чыгара берсек болот дегенден кийин үстүнөн 3 ай отурганбыз да. Себеп? Бир китепти жазганда, мисалы бир жеринде ката болот, бир жерин оңдош керек болот, бир сөз ашыкчы болот, бир сөзү кем болот. Мындай бул мындай электен өткөн ун сыяктуу болуп калат да. Буну мисалы каймак сүттөн деле каймакты бөлүп чыгыш бул абдан оор маселе го. Мисалы айрыкча мына азыркы заманбап технологияны албайлы, баягы ата-бабаларыбыздын кантип каймакты бөлүп чыккан. Мындай бир кутучага сүттү куюп алып, улам аралаштырып, мындай меме менен бышып отурган да. Бул бир сүттөн мындай бир тишини каймактын бөлүнүп чыгышына 3-4 саат убакыт алган да. Ошол сыяктуу эле бир китепти жазыш үчүн, Каймагын алыш үчүн, баягы сөздөрдүн каймагы терилет да. Бир адамдын 3-4 жыл убакыты кетет да. Негизи Нурбек агайды аябай көп саат бою угуп отурса болот, себеби дегенде агай бизге да агай болду эле бир сабактарда. Аябай жакшы окуяларды айтып берет. Ошондой окуяларды мен дагы сиздин бул китептериңизден окуп калдым. Сага дагы кеңеш берет элем, окуп чыксаң аябай пайдалуу жашообузга бардыгы. Сиздерге чоң рахмат. Мен ойлойм, бул жарманкени бир айда бир эмес, же болбосо жумасына жада калса бир жолу өткөзсөңүздөр аябай жакшы болот эле, себеби дегенде баягы бардык элди дагы китеп окууга үгүттөп чакырмакпыз. Сиздер менен бирге. Демөөрчүлүк ким болуп атат? Кыскача айтып өтсөңүз. Демөөрчүлүк азыр уюштуруу жагы, демөөрчүлүк жагы ошо Ыйман фонду көтөрүп атат. Рахмат. Бул нерсе менен токтолуңуздар, аябай жакшы демилге көтөрүпсүздөр. Бул учурдун укурчу талаптарынын бири сөзсүз түрдө биздин болочок муундарга, мекендештерибизге бул аябай руханий азык берип, анан албетте адамдарды өнүгүшүнө көп салым кошот. Ылайым эле ошондой болсун. Кылган жумушуңуздардын акыбети кайтсын. Эртең 10-дон 16:00-гө чейин Арабаев университетинин башкы корпусу, Киев жана Разаков көчөлөрүнүн кесилиши. Болду, барабыз. Бардыңыздарды чакырабыз. Сиздерге чоң рахмат.